Саламатсыңар балдар. Бүгін сіздер менен негиздер тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Негиздер негизинен металл жана анын гидроксидтин топторуна турган заттарды биз негиздер деп айтабыз. Суда эригенде булардагы гидроксо тобуну ионун бөлүп чыгарат. Алардагы лакмус кагазын кызгылт көк же көк түстөрүнө боёйт. Фенофталинди мала кызыл өңүнө боёйт. Негиздер лакмус кагазын кызгылт көк түскө боёйт. Ал эми фенофталинди биз тамызганда алардын өңү мала кызыл боло түшөт. Анан алардын негиздердин касиеттеринен бири колго биз самын сымал жылмакай сезим берет. Жылмакай сезим берген биздин негиздер болуп эсептелинет. Эми келип карап көрөлү. Сууда эригенде натрийдин гидроксиди бизге гидроксо тобун берет. Сууда эригенде ионун берет. Калийдин гидроксиди дагы бизге калий ион менен гидроксид ионун берет. Кийин аммонийдин иону бизге аммоний иону менен гидроксо ионун берет. Булардын бардыгы негиздер болуп саналат. Негиздер дагы сууда эрүүчү касиеттери боюнча сууда эрүүчү же сууда эрибөөчү болуп экиге бөлүнөт. Булардын ичинен натрийдин гидроксиди, литийдин гидроксиди жана калийдин гидроксиди экинчи топтун гидроксидтери дагы сууда эрүүчү болуп эсептелинет дагы биз аларды щелочтор деп атап коебуз. Ал эми сууда эрибөөчүлөргө бизге меддин гидроксиди, темирдин 3 гидроксиди жана темирдин 2 гидроксидтери кирип калат. Кийин гидроксо тобунун саны боюнча биздин гидроксидтер негиздер 3кө бөлүнөт. 1 негиздүү, 2 негиздүү, 3 негиздүү болуп. Бул жердеги гидроксо тобунун санына карата бөлүнөт. Эми биз негиздер боюнча сиздерге демонстрация көрсөтсөк, бул суларга биз бир канча негиздерди эритебиз. Негиздер негизинен катуу болот. Бариумдун гидроксиди, бул жерде калийдин гидроксиди, магнийдин гидроксиди, анан ошондой эле натрийдин гидроксиди бар менде. Натрийдин гидроксидинен биз мындай кашык жардамы менен кристаллдарын, бул ушундай мындай кристалл болуп катуу түрдө эритебиз. Таякчанын жардамы менен эритебиз сууда. Бул сууда эрүүчү гидроксид болгон негиз болгон үчүн сууда жакшы эрийт. Биз эритмебизди даярдап алдык. Бул жака биз аммиактын эритмесин алабыз. Аммиактын эритмесинин жытына көңүл бөлсөк болот. Ал аябай катуу бир аз жыттанат. Аммиактын эритмеси бизде чач боектордо бар. Кийин келебиз калийдин гидроксидине. Калийдин гидроксиди бизде күчтүү негиздерге кирет. Бул кристаллдарды сууда эрүүчү негиздердин киргендиктен оңой эле эритип алабыз сууда. Таякчанын жардамы менен. Эми булардын фенофталин менен анан лакмус кагазы менен сындап көрөбүз, текшерип көрөбүз. Эми балдар бул негиздердин лакмус кагазында түсүнүн өзгөрүүсүн көрөлү. Бул жерде натрийдин гидроксиди бар. Келгиле биз натрийдин гидроксидин
мындай салганда бул көк түскө боёйт. Бул аябай күчтүү негиз деп айтсак болот. Эми келели кийинки аммиактын гидроксидини текшерип көрөлү. Мында карасак, бунуку дагы күчтүү болуп эсептелет. Лакмус кагазын, бул универсалдуу кагаз болуп эсептелинет. Бул индикатор. Индикатор бизди кислота менен негиздерди айырмалап берүүчү кагаз болуп эсептелинет. Азыр биз негиздерди көрдүк. Эми кислотаны алып, кислотага салыштырып көрсөк, лакмус кагазын алабыз. Эки кагаз алып, бирөөсүнү негизге, бирөөсүнү кислотага коюп көрөлү, айырмасын көрүш үчүн. Экөөнүн айырмасы мындай болот. Бирөөсү кызыл болсо, бирөөсү көк түскө боёйт. Эми фенолфталиндин жардамы менен айырмалап көрөлү. Биринчи кислотаны алып көрөбүз. Кислотада эсиңерде болсо, өткөн сабакта кайталагандай, айткандай эле, кислоталарда фенолфталин түссүз бойдон калат. Ал эми негиздерде булар ушундай мала кызыл өңгө боёйт. Аммиактын эритмесин дагы алып текшерип көрсөк, бул жакта дагы өңү өзгөрөт. Ал эми калийдин гидроксиди дагы бизде негиз болгон үчүн калийдин гидроксидин негиздер болгонун далилдеп, өңүн мала кызыл түскө боёйт. Эми биз кислота менен негиздердин нейтралдашуу реакциясын байкап көрсөк болот. Бул жерде негиздердин, мисалы, негизди кандай кылып жоготуу дегендей, негизди кандай кылып нейтралдашуу кылсак болот. Ага биз кислота кошобуз. Ошондо мала кызыл өң акырындык менен жоголушу керек. Бул реакция бизде нейтралдашуу реакциясы болуп эсептелинет. Ичинде бизде туз менен суу пайда болот. Мына бүгүн биз негиздер темасын өттүк. Негиздер темасында биз негиздердин аталышыны, курамыны жана аларды классификацияларын өттүк. Анан алар менен бирге биз демонстрациялап, алардын касиеттерини көргөн аракет кылдык. Бул көрсөтүлгөн эксперименттерди окуучулар эч кандай түрдө өз алдынча жасабашы керек. Мугалимдердин көзөмөлүндө жасаңыздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калгыла.